Көрөйүнчү эртең чыкпалы. Мунун да бир баракат экен го. Кетти. Мына. Рагатка кармап жүргөн балдар болсо сындырып койчу. Сага биздикине сындырасыз. Мен рагатка атып жүрүп, мен ининин көзүн атып алгам. Сен жылкычы мен чабан. Мен эсимде бир Сайрагүл деген кыз жаңы келген, ошону мен жарымдуу сумкасын ташымакчы. Ай Садык, ушу сен уруп кеткениң жакшы болгон, ошондо шаригиң ордуна келип калган. Мен ырлаганда той таркайт да. Анан эки жаат болуп мушташканда дагы билчү эмесмин каяка коркулаганды. Чоң ата, чоң апабыз менен Шапкаңызды мындайдан кийгизип коеюн бу я сизге. Мына. Кымусы кыдан, кыды кылдым адан. Кыйгыл басаң сыгылгын, одого кыдан деп коет. Ага түшүнөт дейт ал. туран чүкөнү чекенге толгойт мантыпчы. Рассага. Эң кези чоң чүкөсү жоктор анан кичинекей чүкөгө кыт куюп койчубуз. Кыйын чүкө ойногон балдардын баары лидер балдар болуп чыкты. Мен азыр ойлоп көрсөм. Баары күтүп турар элер да, апасынчы, чүкөлөрүн кармапчы. Анан барып туруп, болду, меникин дагы косуп бериңиз дегенде, алып кел деп туруп, салып үйүп туруп, кайта чыгарганда чүкөлөр жап-жашыл, кып-кызыл. Ушундай болуп калар эле чүкөлөр. Биздин боёктор. Анан кийин минтип койчубуз. Тура. 4-чү же 5-чи атаман болгонуш керек. Бул ак барак эмес, бул жүрөгүмдүн шели кабы. Бүгүн деле актуалдуу окшойт. Бул сөздөр. Батарейка. Батарейка.